Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы, тынчтыгы жана сүйүүсү сиздер менен болсун. Биз бүгүн сиздер менен карай турган насаат сөздүн темасы ишеним менен жашоо деп аталат. Буга чейинки насаат сөздө биз сиздер менен кыйынчылыктарда көңүл чөгөрбө деген теманы караганбыз. Ал эми бүгүн болсо биз сиздер менен ишеним менен жашоо деген теманы карайбыз. Биз карай турган текст 2 Корунтуктар 4 бөлүм 16 аяттан 5 бөлүм 10 аятка чейин. Бөлүмдөрдүн ортосундагы байланышты көрө алышыбыз үчүн биз 4 бөлүмдүн акыркы аяттары менен 5 бөлүмдүн алгачкы аяттарын окушубуз керек. Анда эмесе 4 бөлүмдүн акыркы аяттары менен 5 бөлүмдүн алгачкы аяттарын бирге окуйлу. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү, даңкты, эбегейсиз көп жаратат. Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү. 5 бөлүм 1 аяттан 4 аятка чейин. Жердеги үйүбүз, бул чатырыбыз кыйрагандан кийин Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүктүү үйдү берерин билебиз. Ошон үчүн асмандагы үйүбүздү кийүүнү каалап, улутунуп жатабыз. Кийимчен туруп жылаңач деп табылып калбасак эле болду. Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып, үшкүрүнүп жатабыз. Анткени өлө турган нерсенин бардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиши үчүн биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз. 16 аяттагы ошондуктан деген сөз буга чейинки айтылгандарды жыйынтыктап жатат. Буга чейин элчи Паул башыбызга кандай гана кыйынчылыктар түшпөсүн, Теңирдин ырайымы биз менен экенин билип, биз ага таза абийир менен кызмат кылып жатабыз. Ар кандай кыйынчылыктарда ал бизге жардам берип, ырайымын төгүп, үмүтсүз абалдарда үмүт берип жатат. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. Андан ары элчи Павыл машаякчылардын ишеним менен жашоосу же машаякчылардын өлгөндөрдөн тирилүүсү жөнүндөгү маанилүү чындыкты кызыктуу жана жашоодогу мисалдарга салыштыруу менен ачып берет. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Сырткы адам деген бул биздин денебиз. Көзгө көрүнгөн биздин денебиз. Биздин бул денебиз карыйт, өлөт, чирийт жана топуракка айланат. Ал эми ички адам бул азыр биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Бул биздин жаңыланып турган жаңы табиятыбыз. Ал Машаяк келгенде, Иса келгенде жаңы денеге ээ болот. 17-18 аяттарда башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү, даңкты, эбегейсиз көп жаратат. Анткени биз көзгө көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү дейт. Биз көзүбүз менен көрүп турган азыркы кыйынчылыктар, ошондой эле көзүбүз менен көрүп турган биздин сырткы адамыбыз, биздин денебиз. Булар убактылуу. Ал эми ички адамыбыз жана келечекте биз ээ боло турган даңк бул көзгө көрүнбөйт. Бирок алар түбөлүктүү дейт бул аяттар. Көзгө көрүнбөгөн биздин ички адамыбыз жана келечекте биз ээ боло турган даңк, алар убактылуу эмес, алар түбөлүктүү. Мына ушул көзгө көрүнбөгөн нерсеге биз назар салабыз. Башкача айтканда, мына ушул көзгө көрүнбөгөн нерсеге болгон ишеним менен жашайбыз дейт Паул. Андан ары Паул 5 бөлүм 1 аяттан 10-го чейинки аяттарда биздин денедеги жашообузду жана келечектеги бейиштеги жашообузду жердеги жана асмандагы үйгө салыштырып ачып берет. Жердеги үйүбүз
бул чатырыбыз кыйрагандан кийин Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүк үйдү берерин билебиз. Ошон үчүн асмандагы үйүбүздү кийүүнү каалап, улутунуп жатабыз. Кийимчен туруп, жылаңач деп табылып калбасак эле болду. Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып, үшкүрүнүп жатабыз. Анткени өлө турган нерсенин бардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиш үчүн биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз. Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге рухту аманат кылып берген. Ошондуктан ар дайым кайраттуубуз. Бул денебизде жашап жатканыбызда Теңирден алыс экенибизди билебиз. Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенибиз менен жашап жатабыз. Ошондуктан биз кайраттуубуз. Денеден чыгып, Теңирдин жанына барууну артык көрөбүз. Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да Теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Бул абдан кызыктуу салыштыруу. Келгиле, жердеги жана асмандагы үйүбүздүн айырмачылыгын көрүү үчүн алардын айырмачылыгын карап чыгалы. Жердеги үй жана асмандагы үй. Жердеги үй 4 бөлүм 16 аятта. Бул сырткы адам. Ал эмне болот? Ал карыйт. Ал эми асмандагы үй, ички адам, ал күндөн күнгө жаңыланат. 5 бөлүм 1 аятта. Жердеги үйүбүз, бул чатырыбыз кыйрайт. Ал эми ошол эле аятта асмандагы үй, Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүк үйдү берет. Демек, адам эмес, аны Кудай жасаган түбөлүктүү үй. 5 бөлүм 2 аятта жердеги үй. Жердеги үйдө денебизде жашап жатканыбызда асмандагы үйдү кийүүнү каалап, улутунуп жатабыз, умтулуп жатабыз дейт. Жана 5 бөлүм 3 аятта жердеги үйүбүздө денебизде жашап жатканыбызда кийимчен жүрүшүбүз керек. Ал эми асмандагы үй 5 бөлүм 3 аятта асманга барганда жылаңач болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан жылаңач болуп калбашыбыз үчүн кийимчен жүрүшүбүз керек. Бул кийим эмнени билдирерин биз кийинчерээк карайбыз. 5 бөлүм 4 аятта. Бул чатырыбызда, бул денебизде турганыбызда кыйналып, үшкүрүнүп жатабыз. Биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз. Ал эми асмандагы үйгө салыштырганда 5 бөлүм 4 аят. Өлүк нерсе өлбөс болуп өзгөрөт дейт. Кызыл Инжилде ушундай болуп которулган. Өлүк нерсе өлбөс болуп өзгөрөт. Ал эми кийимчен болууну каалайбыз деген, бул кийим деген эмнени билдирет? Бул ишенимдеги жашообузда кийим бул адилеттиктин кийими жана көп жолу ушул рухтун жемиштерин кийимге салыштырат. Адилеттикти соот кылып кийип, сүйүүнү жамын кылат деген. Демек, бул биздин жашообуз, бул биздин адил жашообуз, бул кийимди билдирет. Ошондуктан биздин адил жашаганыбыз асманга барганда бизге таасирин тийгизет. Ошол жактан биз асмандагы сыйлыкка ээ болобуз. 5 бөлүм 5 аятта бул үйдө, бул денеде жашап жатканыбызда Кудай бизге өз рухун берген. 6 аятта бул денебизде жашап жатканыбызда Теңирден алыс экенибизди билебиз дейт. Ушул эле аятты Кызыл Инжилден окуп берейин. Азыр жашап жаткан турагыбыз жердик денебиз. Бизди асмандык турагыбыздан алыстатып турганын билсек да, кайратыбыздан жазбай келебиз дейт. Демек, денебизде жашап жатканыбызда бул турагыбыз, бул үйүбүз асмандагы үйдөн алыс экенин билдирет дейт. Бирок ошентсе да биз кайратыбыздан жазбайбыз, анткени асманга барганда ошол асмандагы турагыбызга ээ болобуз дейт. 7 аятта
Бул жердик үйдө, бул денеде жашап жатканыбызда биз көзүбүз менен көргөн нерселерге эмес, ишеним менен жашайбыз дейт. 8 аятта денеден чыгып Теңирдин жанына барууну артык көрөбүз дейт. Ал эми ушул эле 5-бөлүм 5-аят асмандагы үй жөнүндө эмне дейт? Кудай бизге асмандагы үйүбүздү даярдаган. Анан 8-9 аяттарда денеден чыккандан кийин Теңирдин жанына барабыз дейт. Демек элчи Павыл бул үзүндүдөн биздин жердеги жашообузду, бул денедеги жашообузду жердеги жана асмандагы үйгө салыштыруу аркылуу жердеги жашоо, бул денедеги жашообуз көзгө көрүнгөн бардык нерселер убактылуу экенин, убагы келгенде көзгө көрүнгөн бардык нерселер кыйрап жок болорун, ал эми азырынча көзгө көрүнбөгөн биздин ички адамыбыз жана асмандагы турак жайыбыз түбөлүктүү экенин көрсөткүсү келген. Ошондуктан биз көзүбүз менен көргөн нерселер менен эмес, ишеним менен жашашыбыз керек. Анткени көзгө көрүнгөн нерселер убактылуу, ал эми көрүнбөгөн нерселер түбөлүктүү. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берели. Мен көзгө көрүнгөн түбөлүктүү чындыктарга болгон ишеним менен жашап жатамбы? Же көзгө көрүнгөн нерселерге, денелик нерселерге, бул дүйнөгө таандык нерселерге ишенип, жок болуп кетчү убактылуу нерселерге таянып жашап жатамбы? 10 аятта элчи Павыл жердеги жашоого байланыштуу маанилүү чындыкты бизге ачып берет. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек дейт. Бул аятка ылайык биз машаякчылар Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Эмне үчүн анын сот тактысынын алдына келебиз? Машаякка ишенип жашап жүргөн күндөрдө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн анын сот тактысына келебиз. Биз анын сот тактысына күнөөлөр үчүн соттолуш үчүн, күнөөлөргө жараша соттолуш үчүн эмес. Анткени Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, бизди ошо күнөөлөр үчүн соттолуудан бошоткон. Биз күнөөнүн айынан өлүшүбүз үчүн соттолбойбуз. Бирок бул аятка ылайык кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн Машаяктын сот тактысынын алдына келебиз. Тиеше деген сөз бул сыйлык деген маанини дагы билдирет. Бул аятта кандай сыйлык берилери ачык айтылбайт, бирок ий китептеги башка аяттардан кандай сыйлык берилерин көрө алабыз. Матай 5-бөлүм 10-12 чейинки аяттарда мындай деп жазылат. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Демек, 10 аятта сыйлык бул асман падышачылыгы. Андан ары, мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар, бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан дейт. Демек, 12 аятка ылайык, кубаныч жана шаттык бул жер үстүндөгү сыйлык жана асмандагы сыйлыгыңар чоң дейт. Асманда чоң сыйлык берилет дейт. Матай 6-бөлүм 1 аятта адилеттүү иштериңерди адамдарга көрүнүш үчүн кылуудан сак болгула, болбосо асмандагы атаңардан сыйлык албайсыңар дейт. Демек, ишенде жашап жатканда биз адил иштерди кылышыбыз керек. Адил иштерди, жакшы иштерди кылышыбыз керек. Албетте биз ишеним менен иштер менен акталбайбыз, ишеним менен акталабыз. Бирок ишеним менен акталабыз деп коюп биз жакшы иштерди кылбай койбошубуз керек. Тескерисинче көбүрөөк жакшы иштерди кылышыбыз керек, адил иштерди кылышыбыз керек. Бирок ошол адил иштерди адамдарга көрүнүш үчүн эмес, бирок Кудайга көрүнүш үчүн кылышыбыз керек. Ошондо асмандагы атабыздан сыйлык алабыз. Лука 6-бөлүм 35 аятта. Ал эми силер душманыңарды сүйгүлө, жакшылык кылгыла, эч нерсе күтпөстөн карызга бергиле. Ошондо чоң сыйлык аласыңар жана бардыгынан жогору тургандын уулдары болосуңар.
Анткени ал жакшылыкты билбегендерге да, кара ниеттерге да ырайым кылат дейт. Демек, бул аяттагы сыйлык, чоң сыйлык аласыңар. Качан? Силер душманыңарды сүйгөндө, жакшылык кылганда, эч нерсе күтпөстөн карызга бергенде чоң сыйлык аласыңар жана бардыгынан жогору тургандын уулдары болосуңар дейт. Демек, бул жактагы сыйлык чоң сыйлык жана бардыгынан жогору турган Кудайдын уулдары болуу. Андан ары Еврейлер 10 бөлүм 32-ден 36-га чейин. Силер өзүңөрдүн мурунку күндөрүңөрдү эстегилечи. Чындыкты билгенден кийин азаптуу күрөшкө чыдадыңар. Бирде көпчүлүктүн алдында кордолуп азап тарттыңар. Бирде ушундай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткандардын кайгысына ортоктош болдуңар. Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар. Мал мүлкүңөрдү талаптанып кетишкенде кайгырган жоксуңар. Анткени асманда андан жакшы түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билчүсүңөр. Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла. Анткени ал үчүн чоң сыйлык бар. Кудайдын каалоосун аткарып, анын убадалаганын алуу үчүн силерге чыдамкайлык керек. Демек, бул аяттарда Иса Машаяк үчүн кордукка чыдап, ишенимдер үчүн, жакшы кабар үчүн кордукка чыдап, азап чегип, керек болсо ошол мал мүлкүңөрдү тарттырып жиберсеңер дагы кайгырган жоксуңар дейт. Анткени андан жакшы түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билчүсүңөр дейт. Демек, асмандагы сыйлык бул жер үстүндөгү байлыктан дагы жакшы түбөлүктүү байлык. Бул чоң сыйлык дейт. Жана акыркы үзүндү 2-Жакан 8-аят. Эмгегибиз текке кетпей, сыйлыгыбызды толук алышыбыз үчүн өзүңөргө сак болгула дейт. Демек, асманга барганда бизге сыйлык берилет. Ошол сыйлыкты толук алышыбыз үчүн биз уурдатып жибербеш үчүн өзүбүзгө сак болушубуз керек дейт. Мына ушундай насааттарды берип жатат. Демек, биз машаякчылар Машаяктын сот тактысына алдына келебиз. Эмне үчүн? Машаякка ишенип жашап жүргөн күндөрдө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алыш үчүн анын сот тактысынын алдына келебиз. Ооба, биз машаякчылар күнөөлөрүбүз үчүн соттолбойбуз. Бирок бул аятка ылайык биз бул денеде жашап жүргөн күндөрдө кылган иштерибизге жараша тиешебизди алыш үчүн анын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Башкача айтканда, биз машаякчылык жашообуз үчүн, кылган иштерибиз үчүн отчет беребиз. Убактыбызды, финансыбызды, Кудай берген каражаттарды кандай колдондук? Ошол үчүн Машаяктын сот алдында жооп беребиз. Ошондуктан ар кимибиз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Мен машаякчылык жашоомду кандай жашап жатам? Убактымды кандай өткөрүп жатам? Кудай берген каражаттарды кантип колдонуп жатам? Демек, бул үзүндүдө элчи Павылдын айтайын деген эң негизги ою ишенгендерди ишеним менен жашоого чакырып жатат. Биздин сырткы адамыбыз, көзгө көрүнгөн сырткы адамыбыз, кыйынчылыктар, куугунтуктар, мунун бардыгы убактылуу экендиги. Ал эми биздин көзгө көрүнбөгөн ички адамыбыз, келечекте ээ боло турган даңк, келечекте биз ээ боло турган сыйлыктар, мына бул нерсе азыр көзгө көрүнбөсө дагы, бирок келечекте биз ушуларга ээ болобуз деген ишеним менен жашоого бизди чакырып жатат. Ошондуктан биз азыркы жашоодо көзүбүзгө көрүнгөн ушул сырткы адамга, биздин денебиз ооруйт, ошондой эле кыйынчылыктарды өткөрүп жатабыз, ар кандай кыйынчылыктар бизди курчап турат. Ошондуктан көзгө көрүнгөн кыйынчылыктарга эмес, бирок келечекте биз ээ боло турган даңкка, биз ээ боло турган сыйлыкка назар салып, мына ошого болгон бекем ишеним менен жашайлы. Кудайдын тынчтыгы сиздер менен болсун. Аминь.